инсандардын сөздөрүнө мен кичине да кошумчалап коеюн. Менин оюм боюнча эми как Баткендин жараны катары ошол кичинемден эле ошол Баткенди чоңоюп, Баткенди өсүп, биздин Советтер Союзунда айтпайбызбы, Советтер Союзу убагында биз эч кандай мындай чек ара маселеси, ал убакта СССР деген болчу дагы чет мамлекет менен, мына жаныбызда кол кошуна менен чек араны тосуп коюу бул биз үчүн уяттай сезилген да, мындай зым менен тосуп алуу же ал жерди оюп коюп бул биздин чек ара деген нерсе болгон эмес да. Ушунчалык ынтымакта жашоо болгондугу үчүн эч кандай андай проблема болгон эмес. Анан азыркы учурда 2010 жылдан баштап 2017 жылга чейин ушул чек ара маселеси өтө эле мындай курчуп кетти дагы. Анан болгондо дагы мурда эми анча мынча мындай ал жак менен бул жакта чыр болуп атыптыр деген мындай бир ооз сөз гана болбосо, азыркы учурда адамдын өмүрүнө шек келип аткан өтө орчундуу нерселер болуп атпайбы? Адам да ал жактан чек аранын артынан адам өмүрү жок болду. Бул өтө мындай серьезный көңүл бурбай кое турган нерсе эмес да. Анан биз мисалы үчүн 2018-19 жылы былтыры дагы ушундай көйгөйлүү маселе болуп атты, Баткенде тополоң болуп атты депчи, тажиктер аралык деп. Ушундай болгон үчүн биз мына 7 областтан деп чогулуп алып туруп, мына кимдин эмеси болсо өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн акчаны төлөп, ошол болуп аткан күндүн эртеси күнү учуп кеттик да. Баралы бизди ойлоп атышат окшойт, булар мигранттар жок, жаштар жок, бул жака көңүл кое турган адам жок, жалаң чалдар менен мына кемпирлер, жаш балдар калды деп ойлобосун. Баралы дагы бул өз негизи эмне үчүн ушунча жылдан бери бул проблема чечилбей атат деп өз көзүбүз менен көрүп келгибиз келди. Себеби биз соц тармактан гана бизге жиберилген видеолор аркылуу көрүп атпайбызбы бул информацияларды. Ошон үчүн бизге кызык болду да, ошол болуп аткан адамдардын ичине кирип, иш жагынан карап көрөлүчү, бул эмне маселе депчи. Ошол жака барганыбыздан кийин, ошол биз барган жылы, биз барган күнү биздин президентибиз менен Тажикстандын президенти экөөнүн жолугушу болмок экен. Биз ошонун үстүнө барып көрөлүчү, кандай эмне маселени чечет экен деп кайрылып көрсөк, баралы десек, биз барсак уже президенттер жолугушу бүтүптүр. Бирок биз дагы сопровождение менен ошол чек ара деген жерге, Тажикстан менен Өзбекстандын биздин пограничниктер коюлган жерге чейин барып келдик. Барсак ошол жерде элдер менен да жолугуп, алардан интервью алдык, прямой эфир кылып. Оказывается, мындай эл менен сүйлөшкөндө алар ушунчалык жанагыдай, кандай десем, бул мамлекеттин адамдарыбы же жөнөкөй карапайым адамдарбы депчи, мынтип сурап алып анан кийин сүйлөп атышат да. Себеби уже сүйлөгөндөн катып калышыптыр да. Анан кийин себеби биз жок, биз эч кандай мамлекеттен эмес, биз Москвадан келдик десек, анан ат душу сүйлөштүк. Жөн эле жарылып, ар бир ошол жерде жашаган биздин жердештер уже бизге караганда ораторский немеси күчөптүр да. Эмне үчүн? Себеби ичи толо бук да, мындай айта албаган ичинде бук көп болгон үчүн токтобой интервью берип атсак, биз алардан алып атып таң калдык да, ушунчалык мындай толуп калыптыр деп. Анан болгондо дагы мына ушунун аркасынан мындай болду, буга чейин. Эми бардыгын айтып атат, биз просто карап туруп айттык, неужели ушундай нерселерге мындай көңүл буруп, мындай неме кылса болбойт депчи. Анан карашы, бул нерсени уктук. Ал нерсе айтылып, ким себеби эмне үчүн ушундай проблема болуп атат десек, кимдир бирөө качандыр бир алар эми немени күнөөлөшкөн. Мадумаров кол коюп коюптур депчи. Ошонун аркасынан булар азыр документально биз имеем право деп ушундай болуп атат деп айткан. Анан аны биз билдик, бирок кийин Мадумаровго деле мындай Мадумаровдун дагы немелери бар да, тарапташтары. Ошолор менен сүйлөшүп көрсөк, ал деле ошо убагында как жертва дегендей маселелер болуптур. Аны бул биздин чече турган проблема эмес. Но бирок бул дагы эмне деген, эмнени билдирет? Кимдир бирөө ошол мындай положениясынан пайдаланып, элдин немесине шек келтиргендиги үчүн, кылган каталыгы үчүнчү. Азыр мына болуп аткан проблеманын бардыгы 40 жыл, кыңырыш 40 жылда билинет дегендей, ошол кимдир бирөөнүн көңүл коштугунан, кандайдыр бир өзүнүн личный интересинин аркасынан колун коюп койгондугунун себебинен азырга чейин ушул болуп аткан нерсе да. Эсип ошол нерсе бардыгы туура болгондо мындай проблема болбойт болчу да. Биринчиден. Анан экинчиден дагы биз эмнени байкадык? Өзбек, тажик, кыргыздардын Тажикстандагы именно ошол жердеги проблемасы.
шахмат түрүндө жашагандык экен да. Себеби эмне кандай бул шахмат түрүндө мынтип жашап калгандар десек, көпчүлүгү Россияга келе бериптир, көпчүлүгү Бишкекке, Ош тараптарга учуп кетип калыштыр дагы, ошо жанагы немеден эчтеке жоктугунан ошол жака көчүп кетип калыптыр дагы, үйлөрүнү тажиктерге сатып бериптир. Анан тажиктерге сатып бергенден кийин алар аралаш кошуна болуп жашашат экен да. Анан кантип аларга чек ара кыласың? Анан бир нерсе дейин десең, китептери бар экен, сатып алган, они имеют право аякта жашагангачы. Анан эми биз ушуга сатып бергенге эмне себеп болуп атат? Мисалы үчүн, ал сатып бергенге себеп болгонунун себеби бизде эмне болуп атат? Бизде ал жакта мектеп проблема экен. Мектеп маселеси болсо, анан окуучулар окуйбу? Шарт жок экен да мектепте окугангачы. Мектеп жок экен, ФАП жок экен нормальный. Мындай пожарныйлар жок. Мисалы үчүн пожарный боло турган болсо, ал пожарный келгенче күйүп бүтөт, эгер үйлөрүңдү күйгүзсөчү. Ушуга окшогон нерселер жок экен да вообще. Анан элди кайтарчу границаны эми жанагы Баткен кылып, Баткен области кылып койгондон кийин ал жерге кичине армияны, пограничниктерди коюп, военный частьтарды коймуш болду, но бирок жеткиликтүү деңгээлде эмес да. Мисалы үчүн Талас жак коркунучтуу эмес, Чүй жак коркунучтуу эмес, жана Нарын, бардык Жалал Абад, Ош Кудайга шүгүр да жакшы. Эң коркунучтуу жер, эң мындай башка неме менен аралаш болуп турган проблема чыгып аткан жер Баткен болгондон кийин Баткенге коюш керекпи негизги күчтү. Ошол жакты охранять этсе анан кийин калганы болот да. Ошол жактын шартынын жоктугунан элдер кетип атабы? Ошондо кетип атат. Анын азыркы статистика менен карап көргөндө дагы миграция кайсы областтан башталган? Көпчүлүгү, мисалы үчүн көпчүлүк процентте баткендиктер түзөт. Эмне себептен? Ошол мындай бир нерсени өсүп өндүрө турган болсо, ошону сбыт кыла турган шарт жок. Чынбы? Алар өстүргөн эгин тигиндерин бир жака сатыш керекпи? Сатыш керек. Ошого шарттын жоктугунан, жерлердин аздыгынан, баягыдай бизде мисалы үчүн эл көп, мына мен жашаган айылда эл көп дагы жер жок да. Ошон үчүн мына Охна деген айыл. Ошон үчүн бизде көп адамдар сырт жака чыгып кетишкен. Анан мына Баткендин общий жалпы немеси ошондой болду. Азыр өрүктөрдү өстүрүшөт, малинаны өстүрүшөт, күрүч өстүрүшөт. Өстүрө турган мал жагынан дагы өстүрүпчү, ушул нерселер баарын ийгиликке жетсе болот өзү негизичи. Өтө мындай эл тырышчак да. Ыйман жагынан дагы күчтүү, баягыдай немеге динге дагы жакыныраак элбиз. Бирок ичине баардыгын сиңирип башка элдерге башка биздин мекендештерге караганда чындыгында Баткен эли бүт ичине сиңирет да. Мен аны өзүмдөн улам да билем. Биздин айлана чөйрөдөгү мен ушул инсандардын атынан мындай көз карашынан дагы билем да. Алар бардыгын ичине неме кылып, качан жарасы канап уже көбөйүп кеткенде, анан кийин ошондо гана көтөрүлүп чыкпаса бир нерсени. Буга эмне себеп? Себеби бизде чындыгында орустар түндүк жактарга караганда орустар бизде азыраак болгондагы, бизде менталитет өзбектөр менен мына тажиктердики окшош калгандагы, анан характерлерибиз дагы ошондой окшош калган да. Если бизде цивилизация өнүгүп ошол жакта ишканалар болуп, заводдор болуп, фабрикалар болуп, ушул бардык нерсе жай-жайында өзүнүн мындай өйдө жактагылардай болуп, бардыгы өз убагында болгондо бизде деле келбей ошол айлана чөйрөгө карап туруп, эл өнүгмөк да. Бизде мисалы үчүн ушунчалык тырышчак болгонубуз менен аң сезимибиз мындай жетерлик болбой атат да, ошончолук биз каалаганчалык деңгээлде көтөрүлбөй атат. А биз мисалы үчүн ошого Баткенге ушул болуп аткан шартка жараша мындай жеткиликтүү көңүл бурула турган болсо, ал жактан өтө көп пайда, көп сырьё, көп нерселерди алса болмок негизичи. Мен билем, что Кадамжай жакта дагы мындай даже кээ бир жерлерде нефть чыга турган жерлер бар чынбы? Суулар эми салыштырып болбойт да башка жактаргачы. Суу жактардагы анан мисалы үчүн менде дагы бир мындай неме бар да, сунуш бар. Мисалы үчүн бизде 7 область болсо, 7 областтын губернаторлору бар. Губернаторлордун мындай полномочиясы жок экен да, менин неме боюнчачы, көз карашым боюнча. Мен эми негизи политика менен анча неме тааныштыгым жок, негизи вообще эле мындай кээ бир адамдарга окшоп мындай ичинен изучать эткен эмесмин. Сыртынан эле мындай прогноз боюнча биздин ушул действительно губернаторлордун полномочиясынын жоктугунан Баткенге мына губернатор келиптир дейт. Бирок эч кандай аякта тополоң болуп атабы же башка болуп атабы эл менен эч кандай тыгыз байланышта жок.
проблема болуп атса, хорошо түндүк жактан жанагы биздин жогорку кеңештин адамдары, жетекчилер, президентпи, премьер-министрби, министрлер барбы, депутаттар барбы, ошолор барып мына Лейлектен мисалы үчүн сел алып кетти. Адамдардын үйлөрүнөн бери, малдарынан бери, жерлеринен бери алып кетти. Ким кабар алды мисалы үчүн? Буга окшогон мындай стихийный бедствие болгондо чет мамлекетте президенттер барат мисалы үчүн. Менин көңүл бурушума караганда да президенттер барып көңүл айтат. Президент барып аны сразу оңдоп койбосо дагы эмне болду? Ушундай абал болуп калдыбы? Жаман болуптур деп мындай көңүл айтып койсо алардын духу көтөрүлүп калабы? Кошуна мамлекеттердин алдында да эле духу көтөрүлүп калат да, чынбы? Ооруп аткан адамга барып көңүлүн алып койсоң өзү жакшы болгондой эле да, бул дагычы. Ооруп аткан балага ата энеси барып сурап койсо кадимкидей жакшы болуп калат. Ошондой эле көңүл болбой атат да, бул баягы жетим баладай болупчу. Ошон үчүн бул көп нерсени эми билбейм, мындай элементарный эле көңүлүн алчу нерселерге көңүл коштук болуп атат. Эми билбейм, бизнесмендердин баардыгы эле ушул через Тажикстан биздин Баткен аркылуу гана бизнестерин кылып атышабы билбейм. Ал ким ал же мүмкүн ошол властька келип аткандар өздөрү причастныйдыр. Мүмкүн ошол ак үйдө отурган депутаттардын өздөрүнүн бизнеси бардыр. Бул көзүн жумуп койгонунун себеби, мне кажется, бул жерде көп эле адамдар причастный окшойт да. Себеби через Тажикстан, Кыргызстан аркылуу нормальный эле бизнестер болот окшойт да. Мындайча айтканда. Себеби алар буга вообще не заинтересован, ал жакта эме кылганы. Если ошондой боло турган болсо, анда максимум биз президенттен мисалы үчүн суранат болчубуз, что Баткенге башка областьтарга караганда көбүрөөк көңүл бурулушун. Себеби мен ойлойм, башка областтар деле ошончолук деңгээлде бул биздин областьты колдогонго каршы болбойт депчи. Себеби если ушундай жаратылыштын кубулуштары же болбосо чек аралык проблемалар башталганда ал жактан келген алыс болуп аткан болсо, анда биздин губернаторго полномочияны бериш керек. Өзгөчө статус берип, ал губернатор ошол премьер-министрлик немени должностьты мындай полномочия менен бул жакта милдеттемени аткарыш керек да. Түштүк жактачы, ошол именно Баткен жакта мындай ушунча чек аралаш болуп аткан жерде башкача полномочия менен иштеш керек. Ал жактан көз каранды болуп, качан приказ берсе анан кийин барып кабар албай, өзү самостоятельно эл менен тыгыз байланышта болуш керек да, ал жерде башкача өзгөчө кырдаал болуп аткандан кийин. Менин оюм ошондой. Полномочия берилбеди, как раз мурда губернаторду именно ошо вице деп туруп полномочия берип жөнөткөздү. Бирок кечип албайт экен, полномочия берсе деле кечип кеткен. Ал